ой жаштыктын сезими албетте интернет жылдызы болдум десем болот. Kabağından aylandım ağatayım ay, elde жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Kabağından aylandım ağatayım ay, elde жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Эч кайда алыстабайбыз, бизге жазыла элек болсоңуз жазылып, лайк басканды унутпайбыз. Ажырашпаңыздарчы суранам. Ажырашпаңыздарчы. Атаке апа жашсыңар, жарашканачы кайрадан. Атаке апа жашсыңар. Жайнаган кызың гүл көрсөм, гүл көрсөм, жаштыктын ой жаштыктын сезими жан дүйнөм ой кошо жашарым жазда баргана кирсиз ой тазалык жепар жытмайды менен деминен жыргабайтай кимдерин асадым Жалпыңыздарга салам, мен 24-тің катталуучулары. Бүгүн бизде мына ушундай жаз аттуу өрү менен интернет желесинде мындан 2 жыл мурун аябай популярдуулукка ээ болгон Акмарал Эркинбек кызы болмокчу. Андыктан бизден эч кайда алыстабайбыз. Бизге жазыла элек болсоңуз жазылып, лайк басканды унутпайбыз. Саламатсыңбы Акмарал, кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Саламатсыздарбы? Жакшы буюрса. Рахмат баары. Шаарга келгениңе канча күн болду? Шаарга келгенибизге кечээ күнү эле келдик. Негизи айтсаң, айылдын жашоосу жакшыбы же шаардын жашоосу жакшыбы? Шаар кандай экен? Менин оюмча эки жактагы жашоо тең эле аябай жакшы десем болот. Анткени шаарда бир чети багы баардык нерсе бар. Биринчиден, айылда болсо өзүңүздөр билгендей таза аба, баардык нерсе нукура. Ошол жакшы десем болот. Эки жак тең. Сен мен билгенден ушу кыргызча нукура жүргөндү аябай жакшы көрөсүң, э? Акмарал, мындан 2 жыл мурун баарыбыз эле билебиз, интернеттен дагы, телевизордон дагы сенин үнүң жаңырып, мындай элге жакшы эле таанылып калдың да. Анан айылда дагы классташтарың, досторуңдун арасында дагы интернет жылдызы болдуң да, э? Ооба, албетте.
интернет жылдызы болдум десем болот. Буюрса. Кандай экен негизи элдер мындай баратканда сүрөткө түшүп алалы дешип ушинтип ырдап берчи деп айткандар болобу? Ооба болот. Мисалы эң эле жөнөкөй ушундай парктарда же өзүмдүн окуу жайымда ушундай басып бараткан жерде сиз менен сүрөткө түшүп алалык деген эстелик болот деп түшүп алышат. Ошол жакшы менин оюмча. Сени бир гана мындай жаш муун гана эмес, мындай көбүнчөсү улуу муундун адамдары дагы жазган комментарийлерден окуп калдым. Улуу муундун адамдары дагы аябай жакшы ырдайт экен, кичинекей Самара деп атап алышыптыр да сеничи. Анан кийин мындай тойлорго чакырып алып, тойлорго барып акча таап көрдүңбү? Ооба, элдер баягы кичинекей Самара, кичинекей Мыскал деп айтышты. Учурдан пайдаланып ыраазымын алар ошентип айткандарына. Анан тойго негизи көп чыкпай элем, чынында. Өзүм окуп жатканыма байланыштуу, баягы окуу менен элем азырынча. Тойго деле аябай көп чыкпайм чынында. Музыкалык окуу жайда окуйм деп калдың. Кайсыл жакта музыкалык окуу жайда окуйсуң? Музыкалык окуу жайда окуйм дегеним бул Нарында, Жумамин Шералиев атындагы балдар искусство мектебинде 5-класста окуйм. Буюрса быйыл бүтөлүк деп турабыз. Буюрса. Өзүм болсо мындай окууда Нарында Матен Сыдыков атындагы номер 7-мектепте 9-Б класста окуйм. Ошол азырынча окууларыбыз жакшы, буюрса бүтүрүүчү болуп атабыз быйылкы жылы. Демек, 2 мектепте окуйт экенсиң да, э? 2 мектепте окуган мындай сага кыйынчылык жаратпайбы? Эч кандай кыйынчылык жаратпайт мага. Түшкө чейин өзүмдүн сабагыма барсам, түштөн кийин музыкалык мектебиме барып окуйм. Баардыгы жакшы, буюрса. Эч кандай кыйынчылык жок. Жакшы, Акмарал. Окууну бүтүп быйыл мына 9-классты бүтүп атыпсың. Эмне кылайын деген пландарың бар? Ырчылыкты мындан ары дагы өстүрүп алып кетсем деген пландарың барбы? Албетте, мындан ары ырчылыкты буюрса таштабайм. Ырчылык менин эң башкы кесибим болот. Анан бул жактагы буюрса ушул быйылкы жылды бүтүп, бул жактагы Мураталы Күрөңкеев атындагы окуу жайга тапшырам. Ошол жака тапшырып, дагы да билимимди таптап, дагы да чыгаргым келет. Буюрса элге жаккан, элимдин жүрөгүнөн орун алган жакшы чоң ырчы болгум келет, элдик ырчы. Ырчы болом деп айтып калдың. Негизи эле бул ырчы болом деген кыялың канча жашыңдан баштап мындай ырчы болсом деп калдың? Канча жаштан баштап? Ырчы болсом деген максатым бул 3 жашыман десем болот. Анткени апамдар айтып калышат баягы, сен 3 жашыңан ырдачысың депчи. 3 жашыман эң биринчи ырдап аткарган чыгармаларым Айпери Көбүк кызынын Аккуу болуп учкум келет жана Малик Эликеев агабыз аткарган Мөлмөлүм деген чыгарма болуптур. Ошондон бери эле ушуга чейин эч кандай ырыма үзгүлтүк болбой ырдап келатам буюрса. Ошол. Айтсаң, үй бүлөң тууралуу сөз кылып калдың. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Ата-энең эмне менен алектенишет? Үй бүлөбүздө 5 бир тууганбыз. Апам биздин айылдык мектепте кыргыз тили адабият мугалими. Ошо атам болсо үйдө. Анан бир туугандарым, ата-энем ушундай эки жакка чыкканымда дайым колдоп турушат баардык жактан. Финанс жактан болобу, деги эле руханий жактан, баардык жактан мага мотивацияларын берип, жакшы колдоп турушат. Ошол биринчи менин таянарым ата-энем, бир туугандарым десем болот. Акмарал, бүгүнкү көрсөтүүбүздү биз сенин чыгармачылыгыңа, сенин талантыңа басым жасайбыз көбүнчө. Дагы бир биздин телекөрүүчүлөргө бир жакшы бир чыгарма аткарып бер. Албетте, экран артындагы отурган баардык байкелерге арналмакчы Агатайым деген чыгарма. Биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Алатонун козу багы магдыраткан ай, Агатайым кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Көкөйнөктүн этегинин желбиреген ай, Агатайым жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөктөн айландым Агатайым
атайымай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым агатайымай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Десе тологумузунун ачыбаганай, агатайым колагынын ачылбаганай, кабагыңдан айландым агатайымай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым агатайымай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, агатайымай. Кол чабуулар, абдан жакшы чыгарма болду. Акмарал, айтсаң, 10 жылдан кийинки Акмаралды кандай элестетесиң? 10 жылдан кийинки Акмаралды мен окууну бүткөн Акмаралды элестетем. Окууну бүткөн, билимин жогорулаткан, ошол буюрса дагы да чыгармачылыкка кирген, эл тааныган Акмаралды элестетем, буюрса. Акмарал, айтсаң, бул ырчылыктан башка дагы кандай талантың бар? Ырчылыктан башка дагы бул актерлук талантым бар экен. Бул нерсени да сынап көрдүм жакында эле буюрса. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанды бүт айланып чыктык. Ажырашпагылачы деген маулит менен ошол жактан мен роль аткардым. Эки ажырашып аткан ата-энени ошол ыр менен ажыраштырбай калдым десем болот. Бирок бул нерсе жашоомо эч кандай байланышы жок, Бул жөн гана агайлардын суранычы болчу. Мен ошону аткардым. Ошол жакшы болот экен. Актерлук кесип дагы алып кетсе болот экен. Мындан ары дагы алып кеткенге аракет кылам. Мектептен ырдай берем. Бакырып бөкүрүп ырдай берем, анткени музыка менен музыкага кирип кеткенмин да. Анан кечке мектептен ушинтип ырдап эметсем, мугалимдер кээде бешикти ачып айтып калышат, Акмарал акырын деп. Ошол сыяктуу эле ырдап өзүм эмете алам да, слухка алып алам. Ошол мектептеги эмем ошол. Андан кийин сабактарды калтырганым бул эки жакка чыгып кеткенде сабактарым калып калат. Ошон үчүн азыр негизи өзүм аракет кылам баягы сабактарды калтырбаганга, көбүнчө пландарымды 6 дем алыш күндөргө койгонго аракет кылып ошондой кылып сүйлөшөм да көбүнчө. Акмарал, азыркы учурда жаштар өздөрүн TikTok, Instagram аркылуу мындай элге таанытышып атат да. Сен Instagramда кандайсың? TikTok тартасыңбы негизи? TikTok тартып көргөн эмесмин, чынында. TikTokко деле аябай кызыкпайт экенмин. Көбүнчө баягы Instagramга, жакында буюрса YouTube канал ачалы деп турабыз. Ошол анан Instagramда болсо анчалык деле активдүүлүгүм жок экен да. Көп киши айтып калат, көрөрмандарман болобу же өзүмдүн тааныш байке эжелермен болобу, ошол айтып калышат да. Instagramда эч кандай мындай активдүүлүгүм жок депчи. Ошол. Акмарал, эмнеге азыр жаштардын баары эле интернетте TikTok тартышат? Сен эмнеге TikTokко кызыкпайсың? TikTokко кызыкпагандын себебин билбейм, бирок өзүм эле кызыгуум артпайт чынында. Анан чынында өзүм баягы ушундай принцип менен жашайм. Өзүм комузду тандагандан кийин комуз жак менен ушул комузумду өркүндөтүп, комуз менен видео тарткан мага жагат. Көбүнчө ошол жака кызыгып, ошол менен кетким келет да. Анан комузду таштап коюп, анан TikToктон бийлеп жүрсөм болбойт го. Андай негизи өзүм ушундай принцип менен жашайм. Комузду алгандан кийин комуз менен гана жүрүшүм керек да. Азаматсың, демек комузуңду аябай сыйлайт экенсиң, Абдан жакшы. Достор, биз Акмарал менен биргеликте азыр биринчи жолу интернет желесинде аябай эле популярдуу болуп жаткан TikTok'ту тартып көрөбүз. Достор, биз Акмарал экөөбүз биргеликте окшосо дагы, окшошпосо дагы TikTok тартып көрдүк. Көрсөтүүбүздүн аягында биздин телегөрүүчүлөргө аккордеондун коштоосунда бир чыгарма аткарып бер. Анан кийин биздин Медиа 24-түн көрүүчүлөрүнө жакшы бир каалоо тилектериң болсо айта кетсең болот. Албетте. Урматтуу экран артындагы көрөрмандар, баардыгыңыздардын
орозоңуздар кабыл болсун. Орозо ай келип калды. Мынакей баардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Мынакей мени тартып сиздерге дагы да болсо кененирээк маалымат берип жаткан Жанар эжеке сизге жана сиздин жалпы жамаатыңыздарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ошол баардыгыңыздар аман болуңуздар, ар бир үйдө тынччылык, токчулук, молчулук болсун демекчимин. Рахмат чоң, сага дагы мындан кийинки окууларыңа ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле чыгармачылык эргүү каалайбыз. Рахмат. Келип тур биздин каналга. Албетте, ал эми азыр сиздерге Роза Шакирова эжекебиз аткарган Кызганыч деген чыгарманы аткарып берейин, көпчүлүктүн суроосу боюнча. Көлөмүң болуп кичине, өзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн, көңүлү бузук кишиге. Караның болуп кичине, кариктин батсаң ичине, каратпай телем өзүңдү, карашы бузук кишиге. Карасаң башка кишиге, кан толо түшөт ичиме, эриксе жүрөк булкунуп, боло албайм күчүмө. Жанаша калсаң кичине, жалдырап карайм жүзүңө, балекет кылбасаң экен, башканын керип түшүнөм. Билетип ой санамды, биликтей күйүп жанамбы, элестеп жүрүп өзүңдү, эс жинди болуп каламбы. Кыйсыпыр кылдың санамды, кыргыздан сендей табамбы, сыртыңдан жүрүп кызганып, сыркоолу болуп каламбы. Көлөмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн, көңүлү бузук кишиге. Айтканга күйүп айла жок, ашыктык оту кайда жок. Мени сүй эгер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жок. Мени сүй эгер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жок.